Португалиянын тарыхый жеңиши күнү бир күйөрман трибунадан кулап түшүп каза тапты. Ага көптөлүк көңүл болбастан оюн уланды. Улуттар лигасынын финалындагы драматикалык кече 2025 жылдын 8-июнунда Мюнхен шаарында, Германияда болуп өттү. 2025 жылдын жай кечинде Мюнхендеги Альянс Арена стадионунда 100 миңдеген күйөрмандардын үнүнөн жаңырып турду. Себеби бул күнү футбол сүйүүчүлөр үчүн өзгөчө маанидеги оюн Улуттар лигасынын финалы болуп жатты. Финалда калың эл күткөн эки гигант кагышты. Португалия, Испания. Бул бетте жөн гана оюн эмес эле. Бул тарых, эмоция жана футбол сүйүүнүн символу болчу. Оюндун башталары менен эле Испания өзүнүн так, ыкчам, паска негизделген оюнун көрсөтүп жатты. 21-мүнөттө Зубимендин алыстан сокку урулуп, топ тордон орун алды. Испания биринчи голду киргизди. Португалия күйөрмандары үнү бир аз басаңдап кеткендей болду, бирок бул тынчтык көпкө созулган жок. Жарым коргоочу Нуно Мендеш сол тараптан чабуулга чыгып, айып аянтчасына чейин жетип, кооз сокку менен эсепти теңеди. VAR аркылуу текшерүү жүргүзүлүп, гол аныкталды жана тагыраагы гол эсепке алынды. Стадион жарылып кеткендей эле болду. Португалиялык флагдар кайра желбиреп, оюн кайра теңелди. Биринчи бөлүм аякта бара жатканда Испаниядагы бир жолу мыкты бир чабуулду уюштурду. Микель Оярсабал абдан ыңгайлуу учурду колдонуп кетсек туура болот. 45+1-мүнөттө экинчи голду киргизип, өз командасын кайра алдыга чыгарды. Португалия кайра эле артта калды. Бирок бөлүм ортосундагы 15-мүнөттүк тыныгууда көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн эле. Бул чоң бир бурулуштардын бирөөсү болду десек дагы туура болот. Экинчи бөлүмдө португалиялыктар толук күч менен талаага кайтышты. Ортодо узак жана чыңалуу жараткан эпизоддор көп болду. 61-мүнөттө оюн тагдырын өзгөрткөн учур келип жетти. Капитан Криштиано Роналдо 40 жашына карабай дагы эле өзгөчө формада экенин далилдей алды. Топ чабуулчулардын секирип чыкканда Роналдо биринчиден болуп гол жаратты. Тагыраагы Испания дарбазасына топту жайгаштырды. Бул анын 138-чи эл аралык голу болуп калды. Стадиондо үн көтөрүлдү. Португалия теңеди. Роналдо колун көкөрөгүнө коюп, асманга көз салдагы бул голду жүрөгү, тагыраагы күйөрмандарга арнады. Оюндун негизги убактысы 2-2 эсебинде аяктады. Кошумча убакытка өттү. Эки командадагы сак чөрүп, коргонууга көбүрөөк көңүл бөлдү. Гол кирген жок. Бирок ошол эле убакта күйөрмандар үчүн кайгылуу окуя болуп өттү. Трибунадан бир адам кулап түшүп, каза тапты. Оюн токтотулган жок, бирок окуянын жаңырыгы бүт дүйнөгө жетти. Эки команда тең беттеш соңунда аларга көңүл айтышты. Ооба, андан ары пенальтилер жана тагдыр сериясы. Баары эми пенальтиге көз каранды болуп калды. Бул жер эр жүрөктүк, тайманбастык жана нервтин күчү сынала турган учур. Португалиялык оюнчулар арт-артынан кооз голдорду издеп, Испания дарбазасынан жай алдырды. Бирок Испания тараптан Марата соккусун жиберди. Бул соккуну Диего Кошта, португалиялык дарбазачы анын соккусун кайтарды. Эң акыркы пенальтини Рубен Невеш тепмек болду. Тынчтык, дем албаган эл, күтүү жана бум! Дарбазага гол жаралды. Жеңиш. Португалия жеңди. Стадиондогу португалиялык күйөрмандар көз жашка эрдик беришти. Ал эми Роналдо көзүнө жаш алды. Бул оюн анын акыркы эл аралык турнири болушу мүмкүн. Ал дагы бир жолу өз өлкөсүнө жеңишке жетеледи. 2016 жылы Европа чемпиондугу, 2019 жана 2025 жылы улуттар аралык чемпиондугу, 3 жолу эл аралык титул, 3 жолу чоң бир тарых. Нуно Мендеш мыкты оюнчу катары белгиленди. Диего Кошта өз өлкөсүн сактап калган чын баатыр эрдик жасады. Ал эми Испания өткөн жылда баардык титулдарды утуп алган байтоор бул жылы, бул күнү, бул кече тагдыр Португалиянын тарабында эле. Жыйынтыгында 2025 жылкы улуттар лигасы тарыхта кала турган болду. Бул оюн бир улуттун беримдигин, эрдигин жана футболго болгон сүйүүсүн чагылдырып турган жашоодон алынган жомок болду. Португалия кайрадан чемпион, Роналдо кайрадан легенда. Бул финал жөн гана оюн эмес, бул өзүнчө бир тарых эле.